Билги түрүндөгү информациялык модель — бул табигый тилдеги текст, программалык тилде жазылган программалар, ошондой эле формула жана башка түрүндө берилиштер болуп эсептелет. Сөз түрүндөгү модель — бул предметтер, көрүнүштөр, окуялар, процесстерди табигый тилдерде баяндоо. Табигый тил — бул адамдар байланышуучу тил. Сөз түрүндөгү модельге мисал: дүйнөнүн гелиоцентрдик моделинин Коперниктин сунушу боюнча сөз түрүндө айтылышы: жер өз огу боюнча жана күндүн айланасында айланат, бардык планеталардын орбиталары күндү айланып өтөт. Дагы көптөгөн сөз түрүндөгү модельдерди биз окуп жаткан китептерден тапсак болот. Мисалы: тарыхый окуялардын модельдери тарых китептерибизде, география китебибизде географиялык объекттер менен жаратылыштын процесстеринин модельдери колдонулган. Ал эми биология китебибизде өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн модельдери болсо, адабият китептерибизде көркөм адабият чыгармалары да модельдер болот. Сөз түрүндөгү баяндоо стили экиге бөлүнөт. Алар сүйлөшүү жана китеп стилдери. Сүйлөшүү стили менен ойлор, эмоциялар, сезимдер билдирилет. Адамдар ортосунда баарлашууда колдонулат. Китеп стили да өз ичинен төрткө бөлүнөт. Алар илимий стиль, журналистик стиль, көркөм стиль, официалдуу, ишкер стили. Табигый тилдин өзгөчөлүктөрү көп маанилүүлүгү, көпчүлүк сөздөрдүн бир нече мааниси болот. Сөздөрдүн оң же каймана маанисин колдонуу, синоним же амонимдерди колдонуу.